Senden güreşi. Negizinen sizler özünüzдөр turmuşta eşiğinin alından sonra egilgen bak taraflarda en birinçili yazgiler menen ösümdüktörдү зенкечтер басат. Бул кайсы? Өсүмдүк бити деп коет, жолбосом биттер деп коет, тыйла деп коет ошунча. Анан биз өзүбүзчө мындай айылча айтканда шире деп коебузго, ал шире дагы экиге бөлүнөт. Көк шире, кара шире деп. Мына эрте жазда дайыма көк шире түшөт. Бул не только бак тарактар, гүлүңөргө түшүп кыйнайт, үйүңөрдө багып аткан гүлгө түшүп. Мына бунун немеси эмне дейт? Эрте жазда пайда болот. Булар көбүнчө баягы жаан жаап өткөндөн кийин нымдын көбөйүшү, канчалык ным көбөйүп, влажность аба, влажный погода, влажный аба болсо, ошондо булар тез өрчүйт. Жумурткасынан өтө тез чыгат. Булардын жайылуусу, бул дагы 3 муун жашайт. Булардын жайылуусу, булар өзү бир дарактан бир тарапка өтүп кете албайт. Буларды бир дарактан бир тарапка дайыма чимейли менен кумуска алып өтөт да. Себеби булар өсүмдүктү сорот, өсүмдүктүн ширесин соруп аткот чыгарганда булардын аткоту ошол курт кумурскаларга же болбосо чимейли менен кумурскага ашар да, как. Ошон үчүн буларды жашоосуна өтө жакшы шарт жараткан бул көбүнчө бизде чимейли менен кумурска. Эми буну негизинен элдик ыкмалар, күрөшүү чарасы. Алдын ала piyaz kavuğunu uyutup alsak, ошол пияздын кабыгын чачып турсак, бул шире дагы, жөргөмүш дагы, жолбосом көпөлөктөр, курттар да түшпөйт. Пияздын кабыгы ушунчалык жытылмыш, анан өзү тийсе өлтүрөт буларды. Ачуу болуп калат. Жолбосом чеснокту 200 граммын чеснок менен 200 грамм ачуу калемпирди сууга 10 литр сууга уютуп алып чачсаңыздар, ширени да өлтүрөт, жөргөмүштү өлтүрөт и кайта аерке курт кумурска келбейт. Биринчи, экинчи жанагы куртту жайылтуучу көпөлөктөр да келбейт. Ал жок болсо химиялык ыкмасы, бул химиялык ыкма моспила негизинен жеңилирээк, анан BL8 бул уже жалбыракты 60%, жолбосо 70% неме болуп калса, жабылып калган болсо, түшүп калган болсо, химиялык методду колдонсоңор болот. Ага чейин булардын өзүнүн деле зыянкечтери бар, ошолор деле жетип өтүлөт да. Негизги бул биттерге күрөшүү чарасы ошол. Бул көйгөйлүү дагы бир коркунучтуу зыянкеч бул жөргөмүш кенеси деп коет, же болбосо паутинник килеши орусча. Бул дагы жөргөмүш кенеси дагы өсүмдүктү даже курап жок кылып койгонго чейин алып барат. Бул жөргөмүш кене өзүнүн ушу поколениеси 3 муун жашайт. 3 муун тең булар өзүнүн тугумун көбөйтөт. Бул көбүнчө күндүн кызуусу менен көбөйөт. Күн канчалык кызыган сайын мунун жашоо шарты жакшырат. Себеби канчалык күн катуу кызса, ошончолук булар жакшы өчүйт. Күрөшүү чарасы бул деле алдын ала негизинен алтын күкүрт деп коебуз, сера молотая деп коет, ошо алтын күкүрттү алдын ала чачып койсок, бул жүзүм болобу, алма болобу, любой нерсеге бул жөргөмүш кене түшпөйт, жана жөргөмүш кене өлчөй албайт. Анан дагы буга дагы деле ошол пияздын ачытылган кабыгы, уютулган кабыгы, же болбосо чеснок ушуларды чачсак түшпөйт, алдын ала чачып турсак. Эми алар жок болуп калса, анда уже бул дагы көрүп турасыңар, экрандан көрүп атасыңар, мынтип өсүмдүктү ороп калат, совсем желес ороп, өзүнүн жалбырактарын бүрүштүрүп, куратып, кызартып түшүрө берет да. Мына өзү жөргөмүш кененин өзүн деле көрүп турасыңар, кандай өчүп атканын. Эми бул ошондой эле 60-70%тен жогору заражать этип түшүп калган болсо, химиялык методду колдонушка аргасыз болобуз. Химиялык метод бул жөргөмүш кенеге биринчи амайт деген бар. Өтө күчтүү, бул только ошо жөргөмүш кенени гана өлтүрөт. Бул 10 литр сууга 20 грамм, жолбосо баягы 100 литр сууга 2 литр дегендей бул гектарлаган жерге чачылат. А так биздин өзүбүздүн огородубузга ылайык кылсак 10 литр сууга 20 миллиграмм суюктук кошулат. Анан буну да комплексно мындай алабыз десек, бул
Nureldi degen bar, bul dagı Keltan degen bar, bular dagı büt uşu Tölkü Jürgömüşkenini öldürür. Jürgömüşkenini kollanır. Ana nemi andan dagı bu mömölü daraktarda dagı bir aybay jayılgan, жүрөк төйтөгөн korkunçlu illeti bu kurtlar deriz var. Alma kurtu, şabdolu kurtu dep mömö jegis kurtlar dep koyat özü plodojor kitap koyat. Orsa bular dagı mezgili menen жашоо курт кумурскалардын баягы жашоосу же болбосо өрчүшү мезгили менен булар негизинен биринчи башталган мезгили бул апрель айы. Анан кийин кийинки жылга муун калтырып дагы күчтүү жайыла турган мезгил бул август айлары болот да, август учунда. Булар апрель айында күн кызыган сайын баягы мөмөлүү дарактар же болбосо өсүмдүктөр жакшы өсүп жетилип аябай жумшак мезгилинде bular birinci yabloni bulazırlıkta köpölök gelip çalbıraklar kişine tegelikleri çok tesip yapar. Oşondan bilsek bulup oşo mezgilde gelip bular oşo ösümdüktün ösü toçkasına en jumşak жаңы жалбырак сара турган жерине жумуртка коюп кетет. Анан ал жумурткалар жетилип курт болуп анан мөмөнү зыянга келтире баштайт. Bunun күрөшүү чаралары кандай? Буга негизинен баягы айткандай эле ошол биз эгер болсо исоону чачып турсак буга келбейт. Зыянкечтер, көпөлөктөр же болбосо жана пияздын ачыгы уютмасын чачып турсак анын жытына да келбейт. Ал болбосо чеснокту уютмасын чесноктун ачыгына чачып турсак анын жытына да келбейт көпөлөк. Көпөлөк келбегенден буга жумуртка коюлгандан буга курт түшпөйт да. Ал эми алар болбой өзө курт түшпаса аргасыз химиялык күрөшүүлөр болот. Бул күрөшүү негизинен мөмөлүү дарактардын баарына баягы изес серой атфа деп коет, же болбосо мисо ошону чачсак бул жөргөмүштү өлтүрөт, анан курттарды кетирбейт. Ал кайсы мезгилде муну алдын ала чачуу мезгили бул март айында, же болбосо февралдын 25-инен кийин. Mart ayında bir yol çatsan, April ayında çatsan, May ayında başlap 15 günde çaçıp gelesin. Andan sırtkarı buğa kurtlarga negizinen kimyalık preparatlar bu Moskvadan getir. NGO degen var. Öte jakşı getir, Nureldi degen getir. Bu kurtlardı, Jolson köpölöktürdü. Birinci NGO menen Nureldi bu kişisine kontaktlı sistemini de koyar. Bana çalbarakçı cese de öyle. Köpülök gelip yumurtka var, çalbarak kalacak. Anan kurtlar, o jegen mömölörün jeyip, öyle sebebi bunlar kişisine kontaktlı sistemini derler. Tak. Ondan keyin bularga karşı biyologiyalыk bunlar. Kurtlarga karşı en jakşı güreşi bu kurttan tazalanуу. Bu biyologiyalыk hikma deyip. Biyologiyalыk hikma, buna trikogramma deyip, altın köz deyip, kabrabrokon deyip. Buna uşular, bular öte faydalı kurt kumuskalar. Bu biyolaboratoriyalarda ösülüyor. Andan sırtkar, el kayda köçet degen buna kızıl pavuk bilesinger. Bu öte voji karapka deyip koydu olsa bizde öte jakşı ölçügen. Lisinkası, buna oşo emenin el kayda köçetinin jumurtkadan çıkan balasın lisinkası. Buna jörgömüştü kanday jeyt, şireni kanday jeyt, iyi özü jeyt bular oşuntep. Bular oşo semgeçlerden semgeçi dep atalat da, jolbusun bizge faydalı kurt kumuskalar dep atalat. Ana fitoseyol degen dagı uşunday ememiz var. Biyologiki entomofag var. Bu jeleken esminin tamaktanat jalan karagılaç jörgömüştü kanday jep atat. Bul dagı uşol ziyankeçlerden ziyankeçi. Jolbosun biz üçün faydalı kurt kumuska, az ziyankeçler üçün düşman bular. Buna uşulardı koldonuğu, gabrabrokon misal üçün. Gabrabrokon bayağı aytkan kurttun özüne bular çagat, kurttu alsızlandırıp durup kurtka toluk jumurtka koyup var. Al jumurtka kurttu öldürüp, iyi jumurtkadan dağı gabrabrokon çıkıp jayılıp kögeye verir.
Анан кийин алтын көз деген бар, трикограмма деген бар. Мисалы үчүн трикограмма баягы айткандай, бул ошол көпөлөктөр койгон жумурткага трикограмма өзүнүн жумурткасын коет дагы, ал жерден курт чыкпай эле жалаң трикограмма чыгат. Алтын көз дагы ошол биздин көргөн кичкенени немени жейт, ширени жейт, анан могу көпөлөктөр коюп кеткен жумуртканы жейт. Көрдүңөрбү? Булар дагы өтө пайдалуу куртумчукалар деп эсептелет. Негизинен биологиялык күрөшүү бул курттар үчүн өтө пайдалуу. Себеби курттар дайыма мөмөнүн ичинде болот. Сырттан чачылган дарылардын таасири көбүнчө жетпей калат. Эми ага жакшы жете турган күчтүү таасирлүү химиялык препарат бул курттарга энжио деген. Ал ошо алма мисалы үчүн канча калыңдыкта турат, помидор ошолордун ичине жетип, ошолорду ичинде жеп аткан курттарга таасир бере алат да. Мына элдик ыкма деген китеп чыгарганбыз. Андан сырткары мөмө дарактардын зыянкечтери деген дагы кыргызча, мөмөлүү бактарактарды асыроо деген дагы эли сомдон кыргызча китептерибиз сатылат. Ушуларды алып окусаңыздар болот.